Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Май күнү Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан Турсунбек ата магазининен просрочный продукциялар чыккан. 102 чакыргамын наряд келип, өздөрүнүн жумушун аткарып, мыйзам чегинде чара көрүлөт деп кетишкен. Ошолор боюнча кандай иш жүргүзүлүп атат деп сурасам, тиги келип калды жанагы Mercedes-Benz'ин айдоочусу. Жана кыргыз элим Дөбөгин деген жигит. Ал менен сүйлөшүп алсам, кайдан жайдан келген билбейм. Тиги Диля деген адвокат экен. 2019 жылдын 6 май күнү кечки саат 7-лерби 8ге жакын магазинге иптарлыкка озачарга суу алайлы, майда чуда кылайлы деп барышып, ошо жерден жок жерден өзү эле барып алып, баягы магазинчиге сүйлөнүп аткан жеринен баламды тартып чыгып мияка, чык мияка, сен кимсиң, атың ким? Мына жаранды танып алгыла, кыргыз эли, мына экөөнү танып алгыла деп машинелерибизден бери видеого тартып, мына экөөсүн танып алгыла кыргыз эли, мени общественный жерде озга алгыс сөздөр менен сөгүп атат дейт. Бирок ошол убакытка чейин ошо видеосунда бирем сөккөн эмес экен. Анан кече больницадан чыгып келип үйдө отурган кезинде үкөмө бир неизвестный номерден, бейтаныш номери чыкты бирөө чалып, мен Бауыржанмын, мен сени роодода күтүп турам, кечеги шеригиңи алып тез жетип кел деп. Мына жерге чакыргандан эми балам жаш бала. 16га чыккан эле бала. Ал жаш баланы мен өзүн жетелеп, өзүн жөнөтүп койгонго коркуп, эми каны кызуу бала бир мушташа кетишпесин деп, өзүм келгем үкөм менен бир. Үкөм артынан видеого тартып дагы урушуп аткан жеринде мен жанына басып барып, үкөм өчүр, камераңы өчүр десем эле, немени сүйлөнүп, анан сыртка чыгып аткан коридор, тергөөчү бош эмес экен, коридордо туруп ушу менен бир балакетке жолукпайлы, уруша кетпейли деп сыртка чыгып кетип аткан учурубузда немеде артыман келип туруп, колунда бир темир таякча менен уруп, ар жериме чачыман жулуп, ошо жердагы бир темирге итерилди да. Мени сөккөн бала Дилянын немес баласы экен, а берки иниси экен. Получается, булар ошол Абакжанов Махамат Расулдун бир семьясы экен. Кайдан жайдан пайда болгон именно ошо Өзгөн шаарынын роосунун ичинде мына кечегиден калган колдун аймалап, кол менен чаап, буту менен тээп, озалык сөздөр менен сөгүп сагып, провокация кылып тилдеп салды. Бауыржан келип алып, биздин магазинибизге келип алып, посрочный товар сатып деп биз алып койгон товарларды ичине каалап алып, мен именно шу товарды аламын деп бизди нема кылып атат да бул бала. Просрочный товар срок өтсө, уну алып кетет да алар. Баарынчы. Уну бизде холодильник жок да аларды сатаганычы. Анан бирөөгө сатканыбыз жок. Сатып алса, үчтөп алса, у майыл дейт. Просрочный товар мананы ал дейт. Буну жазбырат, алып кой дейт десе, яна ал дейт. 20 миң пул бер дейт, 20 миң акча бер, мен албайм дейт. Бу 20 миңди биз аке күнүгө 300 сомдон алып иштейбиз дейт. 20 миң кандай дейт? 20 миң бересиң, кийин албай койрам, өчүрүп таштайм видео дейт. Съемка кылып туруп, акча талап кылып туруп, акчаны берсең, сен комментарийден чыкырмайбыз депти, видеого чыгармайбыз деди. Акча бермей, биздин бу 20 миңди биз канчадан битти каймакты, мына каймакты кармап атат да, каймактан 3 сомдон акча калат бизге. Кесте кайтып келмей койгон пул берсең. Канча акча бер? 10 миң сом берсең, сен дөкөн кайтып кел. Менге 3 жол келди да өзү. Сиз бербедиңиз? Бир жол келгенде энд топканында мына болду. Икинчиси таба алмады, сүрүп өткөн таба. Үчүнчүсү келип ашып мен жогудум, калып жанжал кылып, келип менен өзү келгенден кийин көрүшүп, пул берсең кайтып келмей койгон деп ана кылды. Өзгөн районундагы блогердин иши боюнча азыркы учурда Өзгөн райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан ошол блогерге карата жарандардан азыркы кезде 5 арыз түшкөн. Бирөөсү денеге залал келтирди деп, ал окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 266 беренесиндеги белгилер боюнча кылмыш иши козголуп өндүрүшкө алынган жана Өзгөн райондук соту тарабынан блогерге карата 1 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Ал эми андан сырткары ошол жерде жеке ишкерлерден ошол опузалап акча талап кылган YouTube'дагы ошо тартылган видео тасманы алуу боюнча деп кайрылышкан. Ал боюнча кылмыш жаза кодексинин 203 беренесиндеги белгилер боюнча
азыркы кезде сотко чейинки өндүрүшкө алынып тергөө иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары блогер тарабынан 2 арыз ошол жарандырга карата жазган, анда биринде ошол денесине залал келтирип, аймалап, урду деп арыз жазып атат. Экинчисинде ошол белгисиз 2 жарын ар кандай уят сөздөр менен сөктү деп, намызыма шек келтирди деп арыз жазган. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын Жоруктар кодексинин 119-беренесиндеги белгилер боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынып, азыркы кезде тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми YouTube'га коюлган мөөнөт өтүп кеткен товарлар боюнча ошол учурда 30 марттан бери Өзгөн район аймагында 3 ирет Өзгөн район иштер бөлүмүнө ошол блогер тарабынан телефон чалынып чакыруу болгон. Чакырууга барып, ошол топтолгон материалдар боюнча тиешелүү мекеме уюмдарга өткөзүп берген. Тагыраак айтканда Өзгөн райондук санэпидемия станциясына өткөзүп берген. Ал 3 материалды карашып, биринде ошол мөөнөт өтүп кеткендиги такталып 5000 сом айып салынган, жана экөөндө ал такталган эмес, тагыраак айтканда ошо мөөнөт өтүп кеткен товарларды атайын бөлүп койгондугу, сатыктан алып койгондугу байкалган. Ошо сатыктан алып койгон товарларды алып, просрочный деп элге туура эмес маалымат жеткиргенди боюнча. Ошол туура эмес маалыматты жеткирген алып кой дегенде, алардан 10 000 жана 20 000 сом акча талап кылганды боюнча арыз менен кайрылышкан. Азыркы кезде блогер 2019 жылдын 13 майынан тартып Ош шаарындагы 25 СИЗОдо отурат. Ал азыркы кезде ден соолугу ошол бутун ооруп атат деп баягы өзүнүн ошол бутун оорусуна даттанган, азыркы кезде дарыланып атат. Аны эч ким урган эмес. 13 май күнү Өзгөн райондук соты тарабынан 1 айга камакка алуу чечими кабыл алганда ошол сот залында өзүн жоготуп койгон. Сот залынан милиция кызматкерлери көтөрүп чыккан. Азыркы кезде ошол СИЗОдогу медициналык мекеме аны карап, алга эч кандай уруу соо болбогондугун, нерв жактан гана ошондой убактылуу ден соолугуна зыян келтиргендигин айтышкан. Ошол менде бүтүн боюнча ал эми милициялар тарабынан күч колдонулду деген бул маалымат чындыкка жатпайт. Себеби ал жерге эгер күч колдонгон болсо, ал СИЗОго эч кандай кабыл алмак эмес. Өткөндө сабак болбоду. Мен сенин нападение кылдым. Соттон кагаз алып келдиз. Кандай кагаз алып келдиң? Лицензия мен тиешеген хакым бар деген, хукум бар деген. Лицензиянын кереги жок. Кирме кезиме Мага Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4-статьясы уруксат берип койгон мага. Мен киргизбейм без анака. Хорошо, эртең көрөбүз киргизбегенди, көрөбүз эртең. Лично мен сизге эртең менен лицензия менен онда кем. Мага лицензиянын кереги жок. Мен сени киргизбейм мында. Мен сени жүзүккө салып туруп, мен сени камап коёмун. Түшүндүң? Мени каматасызбы? Давайте, мен андан көрсөтөйүн. Алам мен. Еще так алам. Уялбайт. Неужели ошо? Тускал берет түрткүзбөйт. Мен өзүм сурап, Хорошо. Жүргүзүңүз. Шуну талап кылабыз. Бергесең, кимдин көтүнө теп? Атың кимди сен? Комария. Эмне анан кийин озгал сөздөр менен сүйлөт? Азыр жеке чакырылат. Чакырыңыз. Хорошо, чакыр. Мынакей мына сотрудниктер. Мына сиздер уктуңуздар, коомдук жайда айда өрүн көтүнө бир теп деп атат. Чара көрүшүн талап кылам ушул адамга. Урматтуу кыргыз элим, ушул жигиттин листосун Кыргызстан эли деп. Мынаны листосунда таанып калгыла. Кыргызстан эли. Ким менин көтүмө бир тепсин? Кыргыз эли. Сотрудник, могу адамга жок бе? Мыйзам чегинде сүйлөбөйсүң. Мен мыйзам чегинде сүйлөп атам. Кыргыз элим. Кыргыз элим деп сүйлөйм. Кыргыз элим деп сүйлөйм. Наблюдать этип келатабыз сен. Кыргыз элим деп сүйлөйм. Сен андай делой болбогон. Сабашкан делойлор бар. Эркексиңби мунаны өчүрүп туруп басчы. Мына сотрудник. Эркекмин. Азыр өчүрөм. Мынага чара көрүңүз. 210. Мынага чара көрүңүз, мына беспределчке. Если сиздер сотрудник. Сотрудник. Сага көрөт, анан мага көрөт. Хорошо, мага көрсүн. Ким менин көтүмө бир тепсин? Эсте. Неге тебиш керек? Сен неге тартасың? Тартат да. Элди уулабаса тартабы? Кандай уулап? Элдер тартабы? Бул бардыгыбыздын жерибиз. Ерин жетпесиле. Өчүр анан эркексиңби деп атам. Мен эркекмин. Өчүрчү мен көрөй.
Атын ким? Токтотуп турчу. Токтоп, өчүрөйүн ба? Эркексиңби да мына эки отең угрожать этип провокация кылып атат. Мына сотрудниктер турат, если чара көрүлбөсө анда мыйзам чегинде билбейм анда. Айда давай. Мынакей Өзгөн шаарынын ички иштери бөлүмүнүн башчысы, начальниги дагы сүйлөшкүсү келбейт да. Мына ал азыр начальниги, зам начальниги ушул жерде канча сотрудник болсо, кечетен бери убар болуп жүрөм мен ушул жердечи. Неужели ошол магазинде сатылган просрочный азык-түлүккө каршы чара көрүлбөйт? Эмне үчүн мен тааныбаган белгисиз эки жаран коомдук жайда ар намысыма шек келтирип, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп атат? Ал жарандар кайда жүрөт азыр? Эмне үчүн чара көрбөйт? Жаран мына бүгүн экинчи күн эч кандай пайда жок. Чара көрөбүз дейт, мына начальнигинен бери кабыл албайт. Эч ким кабыл албайт. Могу азыр киргизбей атат, могу телефону менен вообще кирбей дейт. Телефонду алгыла дейт. Тартпасын дейт. А бул жерде тааныш билиш бар да. Ошон үчүн коркуп атат. Эгер таза ак иштесе, мыйзам баарына бирдей болуп, ошол кечеги просрочный азык-түлүк сатылган, жанагы коомдук жайда тополоң кылган эки жаранга, могу белгисиз аялга чара көрүлүш керек да. Тааныш билиш болгон үчүн коркуп атат ушул камера тарткандан. Могу жерде мен 5-6 сааттан бери отурам. Кече дагы жүрдүм, түнкү саат 2 чейин, бүгүн дагы жүрөм. Неужели по факту болуп аткан коомдук жайда беспределге чара көрүлбөйт? Кыргыз элим, кыргызстандыктар, жалпы момун мусулман бир туугандарым, Чындык маалымат KG каналынын көрөрмандары, кичине ушундай болуп аткан беспределге эмоцияга алдырып койгонум үчүн баардыгыңыздардан кечирим сураймын. Эгер бир жагымсыз иш аракет кылган болсом, кечеги Турсунбай ата магазиндеги просрочный продукциядан кийинки белгисиз эки жарандын маселеси менен да кечетен бери ушул жүрөм ушул Өзгөн шаарынын роодусунда. Бул деде суроктор прозрачный сатат экен. Сен бул делеги соода кылбай эле кой да. Менен башкасы кылып атпайбы? Жок, башка менин ишимде сен өзүң айтып атасың, суроктор просрочный экен. Ана просрочныйды сен бияка кирип булардан соода кылбай эле кой. Жок, мен кылышым керек. Просрочный болсо азырда фиксировать этем. Тартам. Керек мага. Мага элим үчүн, мекеним үчүн, жерим үчүн керек. Мен просрочный детский питаниядан взрослый питания чейин продукты сатканга мен каршымын. Элди уулап, элди травить эткенге мен каршымын. Түшүнүп атасызбы? Эмнеси просрочный экен? Өткөндө видео материалда детский питаниядан баштап азыр карайм мен. Ошо сиздер мишет этпеңиздер.